Ассаламу алейкум достор. Америка менен Израиль Иранга кол салышы мүмкүн. Кээ бирөөлөрдүн айтуусу боюнча бул алдыбыздагы күндөрдө башталып кетиши мүмкүн. Так эмес, бирок ушундай талкуу болуп атат. Бир тараптан Америка Иран менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат, Ирандын ядролук программасы жөнүндө. Бир тараптан Ирандын тегерегине армиясын жыйып атат Америка. Мына экраныңардагы кара точкалар булар Американын Ирандын кошуна мамлекеттеринде, көбүнчө араб мамлекеттеринде болгон аскерий базалары. Ошол базаларды күчөтүп атат. Алардын сыртында жээктен кемелер менен дагы өзүнүн чоң согуш кемелерин дагы алып келип койду. 2 чоң авианосецти алып келип койду. Булар ушунчалык чоң, буларды көчмөн аскерий база деп койсо болот. Алардын ар бирине 5000 тегерегинде аскер болот. Жүздөгөн учактар жана вертолеттор болот экен. F-35 окшогон истребительдер болот. Жана аларды коргоо үчүн ар бирине 3-4 дагы эсминец деген согуш кемелерин коюп койду. Ошентип Иранды башынан мондай пистолетти такап сүйлөшүүлөргө зортуп атат. Иран кабыл албай турган шарттарды Иранга таңуулап атат. Мындайча айтканда Иранды тизелеткенге аракет кылып атат. Мен азыр Американы ким согушка түртүп атат? Эгер өзү Америка менен эле Иран болгондо, анда булар сүйлөшүү жолу менен чечсе болот эле буну. Бирок бирөөлөр Американы согушка түртүп атат. Булар кимдер? Ошолор жөнүндө айтып берейин. Анан эгер согуш боло турган болсо кандай болуп кетиши мүмкүн? Кандай сценарийлер бар? Ошолор жөнүндө окугандарымды силер менен бөлүшүп кетейин деп атам. Американы бир канча күч согушка түртүп атат. Булардын биринчиси Америкадагы еврей лоббиси. Билесиңер, Американы еврей лоббиси башкарат эле деп койсок болот. Алар абдан күчтүү, абдан бай. Алардын башын бириктирип турган AIPAC деген бир уюм бар. Алар ошол AIPAC-тын мүчөсү болгон саясатчылардын дээрлик бир 70-80% ошол AIPAC-тын мүчөсү. Алар дайыма шайлоо болгондо өздөрүнүн адамдарын конгресске алып келгенге аракет кылат. Ишкерлер, миллиардерлер, кыскасы Америкада башы көрүнгөн абдан көп адам ушул AIPAC-ка мүчө. Булар сөзсүз эле бардыгы еврейлер эмес, христиандар дагы бар. Ошол еврей лоббиси түртүп атат. Экинчиси христиан сионисттер бар. Булар дагы абдан таасирдүү, абдан күчтүү. Алар дагы Израилди катуу колдойт, алар дагы Трампты согушка түртүп атат. Финансылык системасы, жалпы эле Американын финансылык системасы, Американын күчтүү империя бойдон калуусун каалаган, ошондо алар ошол элита, байлар оңой акча табат экен. Алар дагы Американын согушка кирип, Иранды жеңүүсүн каалап атат. Иранды жеңе турган болсо, Иран Американы болуп калат деп койсо болот да, Венесуэлага окшоп. Ошондо Америка дагы күчтүү болот, алар дагы көбүрөөк акча табат. Сауд Аравия бар экен. Сауд Аравия ошол региондо Иран менен дайыма тирешип турат. Сауд Аравия суннит, Иран шиит. Булар кошуна өлкөлөрдө, региондо дагы таасирдүү болуу үчүн бири-бири менен дайыма тирешип турган эки чоң күч. Ушулар азыр Трамп бийликте турганда Иран маселесин чечип алганга аракет кылып атышат. Булар үчүн азыр жөн эле Америка сүйлөшүү жолу менен маселени чечип койсо, буларга ал жакпайт. Себеби сүйлөшүү жолу менен чечилген Иран маселеси, мисалы Израиль үчүн кыска мөөнөттүү чечим болуп калат экен. Бир аз маселени нарыгы жылдырып койгон болот экен. Бирок бул жерде чоң күчтүү Иран тура берет, Израиль өзүнүн коопсуз сезбейт. Ошон үчүн Ирандагы азыр бийликти кулатыш керек, өздөрүнүн адамын коюш керек, же ыдыратып салыш керек. Кыскасы Иран, Ирак, Сирия жана башка өлкөлөргө окшогон алсыз кукла бир бийлиги болгон мамлекетке айланыш керек. Трамп бул үчүн өтө ыңгайлуу, себеби Трамп Израиль менен еврейлер менен өтө жакын мамиледе. Трамптын күйөө баласы Джаред Кушнер деген киши азыр жана Америка менен Ирандын сүйлөшүүлөрүн жетектейт. Ошол азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Ал Джаред Кушнер Нетаньяху, Израилдин премьер-министри, Джаред Кушнердин аяш атасы болот экен. Нетаньяху көбүнчө барганда ошол Джаред Кушнерлердин үйүндө калат экен. Кушнердин атасы менен дос экен. Кушнердин атасы AIPAC-тын эң чоң колдоочулары жана эң чоң спонсорлорунан бири экен. Анын сыртында ошол эле Кушнер өзү бир фонд ачканда, Сауд Аравия анын фондуна $2 миллиард инвестиция кылыптыр. Мухаммед бин Салман, азыркы принц, Сауд Аравиянын принци менен дагы Кушнер абдан жакшы мамиледе. Өзү Сауд Аравия
Мурдагы алтын стандарты жөнүндө бир видео чыгардым эле, ошол жерде айтып бергем. Америка менен өзү жакын да, Сауд Арабия. Учурунда Америка доллардын баасын сактап калуу үчүн Сауд Арабияга кайрылган. Сен мындан ары нефтиңди доллар менен сат. Ошондо биз сенин коопсуздугуңду биз камсыз кылып беребиз. Мындан ары сага эч ким тие албайт. Биз сени коргойбуз деп айткан. Ошодон бери булар жакын мамиледе. Азыр Сауд Арабиядагы региондогу өзүнүн конкурентин Американын жолу менен, колу менен алсыз кылып алгысы келип атат. Ошентип согушка түртүп атышат. Бул согуш бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүс күн болот окшойт. Ошентип көп сүйлөп атышат. Армия дагы жыйылып турат. Эми согуш болуп кетсе эмне болот? Кандай сценарийлер болушу мүмкүн? Кээ бирөөлөр Венесуэлага окшотуп атат. Венесуэлага такыр өзү окшобойт. Венесуэлада дагы Америка ошол армиясын жээкке жыйып күтүп турду. Туура учурду күтүп турду дагы, убагы келгенде кирип барып 2 сааттын ичинде Мадурону алып чыгып кетип калды. Бирок ал жерде Мадурону колдогон, армия деле колдогон жок, мамлекеттер жардамчылары деле колдогон жок. Мадуро андай эле бир күчтүү лидер деле болгон эмес экен өзү. Анын жардамчысы менен Марк Рубио, Трамптын жардамчысы, сүйлөшүп байланышып турган экен ага чейин деле. Мадурону алышты дагы, анын ордуга коюп коюшту. Алар макул деп иштей берди. Мадуро үчүн эч ким күрөшкөн жок. Ошон үчүн бул жерде Иранга окшотсо болбойт. Каракас, ошол Венесуэланын борбору, деңизге өтө жакын экен. 16 километр экен, дагы учактар менен тез эле учуп барып, операциясын бүтүрүп чыгып кетишти. Тегеран, карасаңар, ылдый жакта Американын базалары турат, кемелер дагы ошол ылдый жакта. Бул жерден Тегеранга чейин, Ирандын борборуна чейин жетип баруу анчалык жакын эмес биринчиден. Эгер согуш башталып кете турган болсо, Иран эмне деп атат? Иран баштан эле мурдагы согушта, Израиль менен согушканда дагы Американы эскертип аткан. Эгер сен согушка толук кандуу согушка кире турган болсоң, ол карасаңар Ормуз кысыгы деп коет экен. Ушул жер дүйнөлүк нефттин 5тен 1 ушул жерден өтөт экен. Бул абдан маанилүү. Ушул Ормуз кысыгын биз тосуп коебуз деп атат. Бул жерден нефт өтпөйт. Эгер нефт өтпөй кала турган болсо, дүйнөлүк экономикада кризис башталат. Жана кайра айткан сөзү, эгер могул биздин кошуна өлкөлөр Америкага өзүнүн жерин ача турган болсо, Америка ошол базаларды колдонуп бизди бомбалай турган болсо, араб өлкөлөрү, биз аларды дагы бомбалайбыз деп атат. Алардын ошол базаларын бомбалайбыз, нефт чыккан жерлерин бомбалайбыз дагы бул экономика үчүн, дүйнөлүк экономика үчүн өтө жаман болот. Көпчүлүк нефт ошол региондон чыккан үчүн ал жерлерди бомбалап салабыз деп кайра эскертип атат. Ирандын баллистикалык ракеталары абдан көп экен. Ошол региондогу ошол баллистикалык ракета жактан эң күчтүү мамлекет Иран экен. Алардын ракеталары, мына экраныңардагы линиялар турбайбы, ошол жерлерге чейин жетет экен. Бул араб мамлекеттерин Израилди толук бомбалаганга жетет экен. Мурда мисалы Израиль менен согушканда бомбалап аткан, бирок анда толук кандуу күчүн колдонгон эмес Иран. Эгер азыр толук кандуу согуш башталып кете турган болсо, Америка дагы кошула турган болсо, анда Иран бар күчү менен согушат дагы, ушул айткандарын кылышы мүмкүн, толук кылышы мүмкүн. Анын сыртында, эгер согуш баштала турган болсо, Америка мага ылдый жактан кирет. Башта Иранды шаштырат, себеби авиация жактан Америка абдан күчтүү. Барып истребительдери менен Иранды бомбалаганы менен баары бир акырында солдаттар кириш керек болот. Солдаттар кирип барып Тегеранга барыш керек да, туурабы? Барып бийликти жок кылыш керек, ал жерде өздөрүнүн тартибин коюш керек. Анын үчүн ылдый жактан мисалы бир канча 100 000 аскер кирсин дейли Иранга. Иран биринчиден территориясы өтө чоң экен дагы, анан тоолуу өлкө экен. Ошон үчүн аскерлер кирсе дагы Тегеранга жеткиче абдан кыйналып калат экен. Өзү согуш учурунда мындай биринчи класста окуй турган эле бир канча правила бар экен да, курал бар экен. Бул киргенден кийин мынтип торолуп калбоо экен да. Торолуп. Эгер аскерлер кирип Тегеранга карап жылып кете турган болсо, өзү Ирандын каалаганы деле ошол экен. Келсе, аскерлерди киргенге уруксат беребиз. Кирет, бери каракка келгенден кийин биз буларды тороп алабыз. Бул жер биздики. Советтер биримдигинде талибандар, орустар киргенде ошондой кылыптыр. Белгилүү бир жерге баргандан кийин тоолор, бар жок тоо болгон үчүн өзүнүн тоолорун өздөрү жакшы билет. Алар ар түрдүү жерден арзан эле дрондор менен алардын учактарын, вертолетторун түшүрөт.
аларды табуу ким каякта турганын билбейт. Ошентип баягы аскерлер колго түшүп калат экен да, торолуп калат экен. Биринчиден ошентип торолуп калбаш керек экен, Америка үчүн маанилүү. Экинчиден баягы аларга тамак аш жеткизип туруш керек, логистика болуп туруш керек да, аларды жабылып туруш керек ар түрдүү керектүү нерселер менен. Ошон үчүн берки тараптан солдаттар менен эме болуп туруш керек, байланыш болуп туруш керек. Ошол байланыш дагы эгер тороп кала турган болсо үзүлөт дагы, ал аскерлер ал жерде өлөт да. Ушул жактан өтө кыйын экен эмени Иранды басып алуу. Географиялык жактан эле өтө кыйын экен да. Чоң жер, анан тоолуу жер. Анын сыртында Ирандын абдан күчтүү армиясы бар экен. 1 миллионго жакын аскери бар экен. 1 миллиондун 150 миңи элита аскер экен дагы, алар режимди кармап турат экен. Мындайча айтканда бийликти кармап турган күч экен. Азыркы руханий лидер Али Хаменейди коргоп турган күч экен. Барып туруп Али Хаменейди мынтип эле алып коюу Америка үчүн анчалык оңой болбойт экен. Ошол 150 миңдик аскер ушунчалык алар эле эмес, жалпы эле бардык эле армия деп койсок деле болот. Элдин көпчүлүгү дагы десек болот Иранда Американы өтө жек көрөт экен да. Американы шайтан деп эле эсептейт экен. Булар муну мындай иш жүзүндө билишет экен. Мисалы учурунда буларда төңкөрүш кылган 50-жылдарда мурдагы видеомда айтып бердим эле. Төңкөрүш кылганда өздөрүнүн адамыны Реза Пехлеви деген бир кишини коюп коюшкан. Ошондо Иранда реформа кылганга аракет кылышкан. Азыркы Туркиядагыдай кылганга аракет кылышкан. Аялдар мини юбка кийген жана башка деген болгон да. Бирок ошол киши Америка колдогон, Англия колдогон ошол киши абдан катуу диктатор болгон экен. Мындай полицейский бир режим курган экен дагы, өзүнүн элин катуу кармап, ага каршы болгон, каршы сүйлөгөн адамдарды кыйнап, элди коркутуп, темир кол менен башкарган экен дагы. Аны көпчүлүк ирандыктар жактырбайт экен. Мындайча айтканда Америка бир жолу кыла турганын кылыптыр да Ирангачы. Ал азыр айтып атпайбы, биз ал жака демократия алып келебиз, аялдардын укугу, адам укугу жана башка деген сөздөрдү көп сүйлөйт Америка. Бирок Иран буга ишенбейт экен, себеби бир жолу кылганы ошол Реза Пехлеви болгон дагы. Реза Пехлевини көпчүлүк жактырбайт экен. Анын сыртында Ирандын эли Иракта эмне болгондугун эң жакшы билет экен, себеби кошуна да. Кошуна. Анан Иракта дагы өтө көп шииттер бар. Иракка кирерден алдын эмне деген Америка? Саддам Хусейн диктатор деген. Ал жерде демократия жок деген. Ал Саддам Хусейн ядролук бомба жасаганга аракет кылып атат деген, химиялык, биологиялык курал жарактарды жасаганга аракет кылып атат деген. Ондо отуруп алып, ошол учурдагы Американын тышкы иштер министрлиги мындай бир порошок көрсөткөн. Мына мону бул жакта дубалга презентация кылып, могул жерлерде жасап атат. Булар мобилдик көчмөн лабораториялар жасап алган, ошол жерлерде ушуларды жасайт деп толугу менен оюнан чыгарып эле бир нерселерди айтышкан. Кийин ошентип өзүнүн элинин көпчүлүгүн ишендирген Американын. Киргенден кийин, согуш башталгандан кийин миллиондогон адамдар өлгөн. Бая айтылган сөздөрдүн бирөө дагы чын эмес болуп чыккан. Мисалы Ал-Каиданын уюгу ушул жерде экен деп айткан, Иракта деп айткан, бирок андай эмес экен. Саддам Хусейн Ал-Каида менен мамилеси начар экен. Баягы лабораториялардын эч бири жок, ядролук бомба деген эч нерсе жок. Иракты талкалап салышты. Иракта күн сайын бомба жарылат, күн сайын жүздөгөн адамдар өлөт, ошондой кабарлар болот. Муну кошуна болгондугу үчүн Иран алар ушунчалык жакшы билишет экен да. Ошон үчүн ошол Иракта кылгандыгы үчүн аларга ишенбөө эмес, аларды жан дили менен жек көрүшөт экен америкалыктарды. Ошон үчүн жанагы үстүдөгү армия, 150 миңдик армия бизге кирсин, келсин деп атышыптыр да. Алар дагы согушкусу келип атыптыр. Ошол Америка кирсе, согушту баштаса, Американын аскерлери ичкери кире турган болсо, анда биздин ар жагын өзүбүз билебиз деп алардын ошентип тороп алуу, өзүнүн жерине алып кирип алып, аларды жеңебиз деп турушат экен да. Алардын дагы ошондой бир согушуу мотивациясы бар экен. Себеби өздөрүн ак, Американы кара деп эсептейт экен. Айрыкча азыр мына Эпштейн файлдары чыгып кетти. Бул Ирандын элинин көзүндө эле эмес, дүйнөлүк коомчулукта дагы азыр Америка режими, Америка бийлиги жалпы эле батыш кыйла эмесин түшүрүп алды да. Имиджи кыйла бузулуп кетти. Ошентип булар Ирандын аскерлери, Ирандын эли өздөрүнү туура деп эсептейт экен, өйдө коюшат экен.
чындык менен жалгандын согушу деп көрүшөт экен. Дагы эч кандай Американы куткаруучу деп көрбөйт экен. Америка азыр айтып атышпайбы, биз дагы бир Американын жаңылган жери мындай экен. Биз азыр кирип согушту баштасак, Ирандын эли бизди күтүп турат, көпчүлүк бизди күтүп турат. Дагы киргенде эле алар көтөрүлүп, өзү эле бүтүрүп салат, өзү эле төңкөрүш кылып салат деп атышыптыр. Бирок андай эмес экен, көпчүлүк андай эмес экен. Бар, азыркы режимге каршы болгон ирандыктар бар экен, бирок алар көпчүлүк эмес экен. Алардын көпчүлүгү азыр интернетте ызы чуу кылып аткандар чет өлкөдө жашаган ирандыктар. Убагында ошо Пехлевиден кийин, революциядан кийин качып кеткен, Канадада, Америкада жашап жүргөн, ошол жактык болуп калган, ошолордун ошол жактагы жашоо образын жактырган аз ирандыктар экен. Дагы чынында көпчүлүк Иранда 90 миллион адам жашайт. Ошол 90 миллиондун көпчүлүгү муну колдобойт экен. 1 миллион аскер бар, анын сыртында 90 миллиондун арасында толтура жаш эркектер бар да. Алар деле чыгат, өзүнүн мекенин коргоо үчүн чыгат. Дагы булардын ошондой бир духу бар экен да. Ошол Венесуэладан айырмасы ошондой духу болгон, патриоттук сезимдери өтө жогору болгон, анан диний мотивациясы, дин фактору бул жерде өтө чоң ролду ойнойт экен. Ошол буларды абдан бекем кармап турат экен. Дагы Американын иши анчалык оңой болбойт экен. Барып истребительдер менен бир канча жерди бомбалап салышы мүмкүн, башта ошону менен үстөмдүк кылышы мүмкүн. Бирок ишти аягына чыгаруу ушул жана мен айткан факторлордун айынан абдан кыйын болот экен, достор. Кыскача айтканда ушундай мен окугандарым. Мен эмнелерди унутуп калдым, силер эмнелерди билесиңер бул темада, маанилүү ушунун тегерегинде, Иран жөнүндө дагы кандай маанилүү айта турган сөздөр бар. Эгер силер билсеңер, ылдыйда пикир бөлүмүнө жазып койгула. Дагы окуялар өнүккөн сайын, жаңылыктар болгон сайын дагы бул темада видеолор чыгара берем. Орозо кармап аткан болсоңор, орозоңор кабыл болсун, достор. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.